Бизге 12 жылдык окуу керекпи? Эмне үчүн өкмөт билим берүү системасында бул реформаларды жүргүзүп жатат? 12 жылдык окуунун максаты эмнеде? Бул тууралуу азыр сиздерге айтып беребиз, а сиз каналга катталып, лайк жүрөкчөнү басып койгонду унутпаңыз. Мектептерге 12 жылдык билим берүүнүн киргизүү жөнүндө көп талкуулар болду жана айрым жарандардын нааразычылыгын жаратты. Анда азыркы мектептердеги билим берүүнүн абалына реалдуу көз чаптырып көрсөк. Эми чындап айтсак, балдар ансыз деле 12 жыл окушат. Мисалы, бардык балдар нөлөбөй класска 6 жашынан барат, же наристе программасы боюнча бала бакчаларда же мектептерде 1 жылдык даярдыктан өтүшөт. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн эмне кереги бар деген суроолор элдин арасында көп туулат. Эң негизги максаттардын бири окуучуларга билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, анткени азыркы абал өтө начар. Буга түздөн-түз далилдер бар. Дүйнөдө окуучулардын билим алуу жетишкиндиктерин баалоо боюнча эл аралык программа бар. Англис тилинде PISA деп аталат. Бул тестирлөө окуучулардын сабаттуулугун жана алган билимдерин практикада колдоно билүүсүн баалайт. 2006 жылы да 2009 жылы да биздин 15 жаштагы Кыргызстандын мектеп окуучулары катышып, 65 өлкөнүн ичинен эң акыркы 65 орунга ээ болушкан. Дүйнөлүк деңгээлде биз уят болгонбуз. Ошондуктан Кыргызстан ал тестирлөөдөн кийин баш тарткан. Бул биздин өспүрүмдөрдүн жазма текстти түшүнүү жана эң жөнөкөй маселелерди чечүү боюнча баштапкы жөндөмдүгү жок экенин көрсөткөн. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча 4-классын окуучуларынын 62% математикалык сабаты жок, 50% окуганын окуй албайт жана түшүнө дагы албайт. Демек, мындай балдар келечекте татаал маселелерди чече албай, кийин өз турмушунда даражасы төмөн жумушка аргасыздыктан барат. Баягы эле мигрант болот. 12 жылдык билим берүү жөн эле дагы бир окуу жылын кошуу менен чектелбейт. Бул билим берүүнүн мазмунун толук кандуу реформалоо. Бул жерде окуу тарбия процесси дагы терең кайра карап чыгуу. Биринчи кезекте балдардын кызыгуусун жана сынчыл ой жүгүртүүсүн же болбосо критическое мышление өстүрө турган жаңы окуу китептерди даярдоо. Жана аларды маалыматты жаттоого мажбурлоодон алыстатуу. Жаңы стандартка ылайык билим берүү 3 баскычка бөлүнөт. Башталгыч жалпы билим берүү 1 класстан 6 класска чейин. Негизги жалпы билим берүү 7 класстан 9 класска чейин. Жана орто жалпы билим берүү 10 класстан 12 класска чейин. Бул реформанын негизги максаты балдарды реалдуу жашоого даярдоо. Жөн эле аттестат алып, жогорку окуу жайларга тапшыруу маанилүү эмес. Балдарыбыз дүйнөлүк эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук берип, өз өлкөсүнүн татыктуу жараны боло алабы деген дагы суроолор туулат. Билим берүү системасы улуттук баалуулуктарга, үй-бүлөлүк салттарга, чынжылдыкка таянат. Маселени түшүнүү жана чечүү жөндөмү жок балдар сапаттуу жашоого жетише алабы? Албетте жок. Алар эмгек рыногунун эң түбүндө калат. Ал эми тартип маселеси боюнча окуу процессинде мобилдик телефон колдонууга тыюу салынат. Дагы бир көйгөй. Ата-энелер көп учурда балдарынын өнүгүүсүнө көз салышпайт. Бул чындык. 10 миңдеген балдар ата-энелеринин миграциясына байланыштуу көзөмөлсүз калууда. Аларды ким колдойт? Аларга ким мотивация жана дух берет? Ата-энелердин жоопкерчилигинин күчөтүү үчүн билим берүү министрлиги мыйзамдык деңгээлде чараларды иштеп чыгыш керек. 12 жылдык билимге келсек, окуучуларды 12 классты бүтүрүүгө эч ким мажбурлабайт. Бул ойдун максаты балдарга эрте кесипке багыт берүү болуп саналат. 10 класстан баштап алар кээ бир предметтерди, мисалы математика, физика, химия, гуманитардык илимдерди тереңдетип окуй алышат. Ошондо балдардын пландарына жараша университетке же колледждерге тапшыруу жана кесиптик лицейлер аркылуу кесипти өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк шарт түзүлөт. Реформа программаны натыйжалуураак кылуу үчүн кайталануучу предметтер кыскарат. Негизги басым табигый илимдерге бурулат. Анткени Кыргызстан эбегейсиз чоң суу ресурстары бар тоолуу өлкө болгондуктан
Ал байлыктарды өздөштүрүп, геологиялык жана тоо-кен тармагындагы жаңы технологияларды өздөштүргөн адистер керек. Реформа акырындык менен болот. Жаңы окуу китептер түзүлүп, мугалимдер заманбап усулдарга үйрөтүлөт жана бул процесс мындан ары дагы улана берет. Билим берүү теорияны жаттап алуу үчүн гана эмес, билимди иш жүзүндө колдонууга багытталганы маанилүү. Ошентип Кыргызстанда мектептерде 12 жылдык билим берүүгө өтүү 2025 жылдын сентябрында башталат. 6 жаштагы балдар 1 класска барышат. 7 жаштагы балдар түз эле 2 класска кабыл алынат. 3 классты бүтүргөн окуучулар 5 класска, 6 классты аяктагандар 8 класска көчүшөт. Бул маалымат тууралуу өзүңүздөрдүн пикирлериңиздер болсо, комментарий калтырып койсоңуз болот.